Жаңы жылдын алдында мына ушундай сонун жаңылыктар менен бөлүшүп, дагы бир ирет биз өзүбүздөн куттуу студиябызга өзгөчө конокторду чакырып отурган чагыбыз. Азыр дароо мен бизге келген коноктор менен тааныштырайын. Бизге келген коноктор Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтол Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Гүлайым Каниметова эжекебиз. Жана ошондой эле бизге өзгөчө мына ушундай сонун жаңы исимдер менен келип жаткан биздин студенттер. Дароо эле тааныштырайын. Токтоболот Абдымамунов атындагы Кыргыз мамлекеттик драма театрынын алдындагы окуу жайдын 3-курсунун студенттери жаңы исимдер эл аралык фестивалынын баш байгени жеңүүчүлөрү десек да болот. Эгем Урматбек уулу, Орозалы Эсеналиев, Мейлихан Алмазбек кызы, Жасмина Жамалбекова жана ошондой эле Айткан Муратханова. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер, кутман таңыңыздар менен. Алгач эле сыйлыгыңыздар кут болсун. Сыйлык бул сиздердики болсо, сыймык биздики. Келиңиз эмежеке ушул сыйлыкты алууда кандай бир өзгөчө даярдыктар болду? Кандай бир бул жеңишке жетүүдө мындай кыйынчылыктар болду? Биринчиден мен бизди карап отурган телекөрүүчүлөр менен учурашкым келет. Амансыздарбы? Ошо жаңы жылдын астында сиздер менен жүз көрүшүп отургандарыбызга мен кубанам. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ийгилик болсун, ден соолукта болсун. Булар 3-курс бүтүрүүчү курстар. Биз үчүн майрам болду. Ар бир, мисалы үчүн, ар бир жыл сайын ошо театралдык, студенттик театралдык фестиваль өтөт. Бул жолкусунда болсо баягы эл аралык фестиваль болду. Себеп дегенде ошол эле биздин боордош Казакстандан студенттери келди, Өзбекстандын студенттери келди, жана дагы бир жердеги театралдык вузда окуган студенттер ал тургай медучилищада дагы студенттер бар экен, талант экенбиз да, талант экен да бизде. Анан ошондой балдар катышты. Ошонун ичиндеги мынакей уш жерде отурган 3-курс менин курсум, менин 9-чу бүтүрүүчүлөрүм деп айтсам болот да. Ошондо ушулар да катышты. Мен ойлойм да, ар бир катышкан сайын биз дайым мындай жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Мен ушуга кубанам. Биринчиден, мурунку театралдык фестивалда алар бүтүп кетти, азыр алар 3 жыл бүтүп кетти. Алар бетме-бет деген спектакль менен катышып 1-чи орунду алышкан. Андан мурунку студенттерим дагы катышып 2-чи орунду алган. Бул жолу катышууда мынакей бул балдар, жаңы ысымдар, биздин келечектер мынакей гран-прини алды. Биз үчүн чоң майрам. Кайрадан жаңыдан төрөлүп аткан турбайсызбы? Ооба, ооба. Мен сыймыктанам бул балдарым менен. Себеп дегенде мынакей биздин келечегибиз, биздин орун басарыбыз бар. Кылчайып артыбызда караганда балдарыбыз бар. Келечегибиз бар. Эң сонун. Деги эле бул мисалы спектакльге даярданууда мына ушул жеңишти бөктөрү чаап сиздер өзүңүздөрдүн атыңыздарга алып келүүдө кандай бир даярдыктарда кыйынчылыктар болду? Келиңиздер ошол тууралуу айтсаңыздар. Бул Марбайжиевдин 12-чи күн аттуу спектакли, чыгармасы. Биз дипломдуу спектакль катары даярдап келатканбыз. Былтыр 1-чи актысын бергенбиз. Быйыл болсо бир бүтүндөй бүт бардык спектакльди даярдап туруп көрсөттүк да, анан кийин биз дагы ошол фестивалга ат чабышка катышалы деп туруп анан кийин катыштык. Анан кийин мен ойлойм, катышканда жакшы бир калыстар тобу, ошону уюштурган, мисалы үчүн ошо фестивалды уюштурган СТДнин президенти Жаныш Кулманбетовго биз да ыраазычылык билдиребиз, жана дагы жанагы комиссиянын мүчөлөрү да. Мен ойлойм да, бул мындай ат чабыш, ат салыш мындай абдан таза, абдан баягы өзлөрүнүн деңгээлинде жана ар кимдин күчүнө болду. Бул жерде баягы 1-чи орунду, 2-чи орунду алдык деп немеде эмес, катышкандын өзү майрамго деп ойлойм да. Эң сонун. Анан студенттерден сурагым келип атат да, сиздерден сурагым келип атат. Келиңиз азыр Эгем мырзадан сурайынчы. Деги эле бул мисалы кандай десем, ушул сынакка даярданууда сизде ишеним болду эле ушул жеңишти мен алып келгенге мен өз пайызымды кошом деген, салымымды кошом деп? Ооба, ишеним болгон. Кандай десем, бул спектакльге даярданууда бизде чоң эле, кандай десем, кыйынчылыктар болду башында. Ролго кире албай, көбүбүз мындай катышуунун өзү мындай кыйын болду да, өзү ошо ролго кириш кыйын болот да. Бул жака фестивалга катышып атканда көп мындай ишендик биринчиден. Бирок ошол эле учурда мындай
толкундоо да болот. Толкундануу болуп, может деген сөздөр болот да. Балким алып каламбы, балким албай калабызбы да. Анан кандай десем, эми ал жерде сиз кимдин ролун жараттыңыз, кимди ойнодуңуз? Ал жерде мен студенттин ролун жараттым. Аскар Аламолдоев деген. Демек сиз үчүн бул кичине оңоюраак болгон турбайбы? Анткени азыр сиздин деле өзүңүздүн статусуңуз студентсиз да. Ооба, студент десең болот, бирок ар бир каармандын өзүнүн мындай кыймыл аракети, кыялы болот да. Ошого кириш кичине кыйынчыраак болду. Кыйыныраак болду. Эң сонун. Келиңиз анда Орозалы мырзадан сурагым келип атат. Сиз кимдин ролун жараттыңыз? Сизде ишенимдер кандай болду эле? Бизде биринчиден ишеним болгон. Буюрса утабыз деп анткени обсуждениядан аябай жакшы сөздөрдү укканбыз. Талкуулап атат. Талкууда. Мен 55 жаштагы кишинин ролун ойнодум. Мухаммед Шейхымбаев деген. Биринчиден улуу кишинин образын чыгарыш аябай кыйын экен. Албетте Гүлайым эженин жардамы менен бардыгы. Ошо аракет кылып аттык. Эң сонун чыкты. Буйруса 55 жашка чыкканда мен да ушундай болом деп койдуңуз. Буйруса. Эң сонун. Келиңиз Мейлихан. Сизден сурайынчы. Кимдин ролун жараттыңыз? Сизде кандай бир толкундоолор болду? Сезимдериңиз кандай болду? Мен Сүйүмкан, бул Мухаммеддин жубайы. Менин кызым бар, 2 балам бар. 45 жаштан. Ушул ролду жаратышта аябай эле оор болду. Сенин балаң бар экенин элестетип ошогунан. Роза айткандай эле бизге бул Гүлайым эже бизди ушун теп келип атып, биз менен чогуу переживать этип, ошо менен чогуу чыгарып алдыкпы ролубуздан. Бизге деген жеңиш деп катышкан жокпуз да, бизчи мындай катышканда мындай. Биздин максат жеңиш эмес, биздики катышуу болду да. Ошо, анан биз бир эле спектакль менен катышкан жокпуз, биз фестивалга 3 спектакль менен катыштык. Анан чыныгы жашооңузда кандай десем, эми чыныгы жашооңузда дагы Орозалы мырза сиздин өмүрлүк жок жолдошуңуз болуп калса, кандай элестеттиңиз? Мындай элестетип көрдүңүзбү? Жок, мындай группада чогулуп жүргөндөн кийин мисалы группалашкан эле анан демек бул күтүүсүз суроо болду, сиз үчүн эң сонун. Жасмина. Бул фестивалга катышуу биз үчүн эң чоң сыймык болду. Биринчиден биздин мугалимдерибизге, биздин сүйүктүү эжелерибизге, фестивалды уюштуруучуларга эң чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай эргүү бергени үчүн. Мисалы мен ал жакта бул спектакльде 65 жаштагы Мухаммеддин эжесин ойнодум. Кемпир болуп, ал жакта кемпирдин ролун жаратыш мен үчүн да аябай кыйынчылыктарды туудурду. Мурдагы айтып көрбөгөн сөздөрдү, угуп көрбөгөн сөздөрдү, айтыш кыймылдарды. Демек, кайсыл сөздү айтуу сиз үчүн аябай кыйынга турду? Кемпирлердин белимчилик сөздөрү бар го, мисалы кайталанма, кокуй, кара башымды чабайын деген сөздөр бар да. Анан ошолорду мурда угуп көргөн эмесмин да. Анан ошол мүнөзүн издеп, ошону аткарып алып кетиш мен үчүн кыйынчылык туудурду. Бирок ошону жардам берген биздин мугалимдерибизге ыраазычылык билдирем. Эң сонун. Келиңиз ошол бир жанагы бир образга кирип, анан ошол кемпирдин айтып аткан жериндеги кайра кайталап аткан бир белимчи сөздөрүнөн айта кетсеңиз. Кой эми өпкө жүрөгүмдү чабайын деген жерлер. Көбүнчө ошол сөздөр айткан. Айткан. Сизде кандай бир сезимдериңиз кандай болду? Сиз кимдин ролун жараттыңыз? Мага аябай табышмак болуп атат. Сиз 90догу кемпир эмеспи? Жок, мен Дездемонаны аткардым. 16 жашта студентка. Бул жерде кыргызчаны билбеген орусчалыш кызды аткардым. Мен өзүм орусчалышмын, аны мага мындай оңой болду кичине. Анан мүнөздү да тапканда кичине кыйынчылык болду. Анан ошо Гүлайым эже менен ошондой сонун бир эмен спектакльди алып чыкканыңызга кубанычтасыз, э? Кубанычтамын. Ошо Гүлайым эже жардам бергенине ошо жакшы мүнөздү чыгардым.
Эң сонун анан жашоодо дагы эркесизби? Аябай мындай эркелеп сүйлөп. Ооба. Эң сонун. Гүлайым эжеке, караңызчы, студенттердин сезими бир өзгөчө болуптур да. Анан аларды алып чыгып жаткан, мисалы, сизде сезимдер бир башкача болсо керек. Анан ар биринин ролунда чынында сиз жашадыңыз да. Мындай болот экен да, булар баягы 10 класска чейин окуган чейин баягы өзлөрүнүн эне атасынын колунда тарбиялап да. Андан кийинки ошо биздин колубузга түшкөндөн кийин чыгармачылык тарабынан бизден тарбиялап да. Андан кийин билбейм, мен балдарымды абдан жакшы көрөм. Мен энелик камкор менен, бирок баарыбыз тең мен да намыстанып туруп, андан кийин мындай спектаклдын астында боло буга чейинки көп отрывкаларда эле мен буларды билем да, кимдин кайсыга жөндөмү бар. Бирок ушулардын арасында мен ойлойм да, себеп дегенде баягы баарын эле баягы топтоп эле чыгарганда эмес кептин бар. Мен ойлойм да, булар дагы эртең кайсы бир театрга барып иштесе, эмгектенсе, мен сыймыктана турган келечектеги келечек муунубуз мына жаңы сымдарды болсо деген тилегим менен даярдайм да. Эң сонун. Караңызчы, ушунчалык баягы энелик сезим менен энелик мээримди төгүү, кандай сонун. Анан мисалы айтат эмеспи, мугалим болуш оңой, бирок устат болуш кыйын депчи. Анан чынында артыңызда мына ушундай сонун студенттерди даярдап, өзүңүздүн шакирттериңизди алып чыгып атканга биз дагы чынында кубанычтабыз. Анан сиздин студенттериңиздин бир кыскача бир өнөрлөрүнө күбө болсок. Мен ойлойм, баягы сиздердин студиянын кичине мындай немесине жараша биз ойлодук эле да, кичине үзүндү айтсакпы депчи. Бирок ошонсо деле бул бизде училищада көркөм окуу деген сабакта бар да. Көркөм окуу баягы моноспектакль катары жалгыз аткарган ролдор да болот да. Мен ойлойм, азыр жаз мен ошо көркөм окуудан кичине айтып берсе деген. Сонун болот. Келиңиз. Эй, аял, уялсаңчы. Кабагыңды түйбө. Акырая карап, эриңдин жүрөгүнө так салба. Теректен жалбырак ажырагандай, күзгү суук, назик гүлдү шүткөндөй, ачуулануу жүзүңдөгү нурумду өчүрөт. Бетиңдин өңүн кетирип, жүзүңдү саргартат. Эч ким сүйбөйт сенин бейжай, ажаандыгыңды. Анткени бейжай долу аял ылай баскан булакка окшош. Көмөкөй кургап, таңдайы так катса да, эч ким андан суу ичпейт. Эриң сенин, сүйөнөрүң, карманаарың, багаарың, камыңды жеп, кабыргасын кар чуруп, сен мамыкта жыргап жатканда, ысык катердеп, суукка тоңот. Мырза алдында милдети бар жоокердей, күйөө алдында милдети бар аялдын. Эгер ал Эң сонун кол чабар болсун. Чынында образга кирип, ошол нерсени жеткирүү. Анан буйруса мына 2023-жыл келет. Буйруса 2023-жылда дагы сиздердин бир жарата турган ийгиликтериңиздер дагы аябай көп деп ишенем. Анан быйыл бүтүрүүчү экенсиздер. Эми мындан ары кандай пландар болот сиздерде? Мен ойлойм, мындан ары мына бул спектакльди чыгардык, эми дагы бир спектакль чыгарсакпы деген үмүтүбүз бар. Себеп дегенде бул курс абдан жөндөмдүү курс. Жөндөмдүү курс үчүн тиги фестивалга 3 спектакль менен катыштык. 3 спектакль менен. Анан ойлойм да, азыр эми 3-чүсү, 4-чүсүн дагы бир дипломдуу спектакльди даярдасак деген үмүттөбүз. Анан даярдагандан кийин булардын да келечеги баягы уядан учуп, кайсы театрга барса, ошол жерден эмгектенип кетсе деген тилек. Эң сонун. Анан буйруса мына ушул кандай десем, сиздердин алган ушул эмгегиңиздер да болчу. Анан ошону алууда мисалы даярдоодо кандайдыр бир сиздерде мындай башында алгач бир мисалы алабыз деген ишеним сизде дагы жаралды беле?
мисалы мен окуучуларым алат, балким ал жерде деле мисалы булардын атаандаштары деле күчтүү болсо керек. Ооба да баягы мындай эмекен да тиги алат деп бир тиги мындай тиги неметкен жокмун, бирок ар жакта деген үмүт деген бар да. Себеп дегенде мен балдардын ар кимисинин тиги баягы тиги немесин билем да, ишке болгон жөндөмүн билем да. Себепти катышкандардын баарын да көрүп жүрдүк. Мисалы үчүн биринен чочуласак, биринен эме болгону, буларды мен мындай таптаганым ошо тиги сахнада гана туура жашап, жакшынакай гана ойнобой эмес жашап бергиле дедим, болду дедим мен. Катышканыбызга кубандык, ошо. Эң сонун. Келиңиздер, жалпы кыргыз элине сиздерден бир каалоо тилек болсун, саламдар болсун. Урматтуу кыргыз элим, келаткан жаңы жылыңыздар менен Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. 2023 жыл жакшылыктын, токчулуктун жылы болсун. Айтканыңыз келсин. Келиңиз. Барыңыздарга жаңы жылыңыздар менен мен ден соолукту каалайм барыңыздарга. Айтканыңыз келсин. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарга ден соолук каалайм, ооруңуздар. Өзүмө каалаган баардык жакшы тилектерди сиздерге да каалайм. Жасмина. Кел. Барыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Барыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Ошол азыркы оору күчөп аткан мезгили, ушул оорулардан кутулуп, жакшы бакалат жашоодо жашайлы. Айтканыңыз келсин. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылды жакшы тосуп алалы. Жана ошондой эле келаткан жаңы жылда биз көптөгөн ийгиликтерге жете берелик. Ошо. Айтканыңыз келсин. Келиңиз Күлайымчке, сизден бир өзгөчө жакшы бир каалоо тилек болсун. Айтарым, сөздүн башында эле айттым да, ошо келечекте ушу балдарым, мисалы үчүнчү, мен сыймыктанган, кыргыз элим сыймыктанган, биздин жаңы сымдар болуп туруп тиги чыгышын каалайм. Ошо 23-жыл жеке эле тиги мындай Кыргызстан элиме тиги баягы тынччылыкты каалайм, ден соолукту каалайм, ийгилик каалайм, жакшы бир жаңылыкты каалайм, жакшылыктарды каалайм. Анан ушу балдарыма ак жол каалайм. Кудай буйруса ушул жыл учат. Айтканыңыз келсин. Барыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Сиз дагы мына ушундай сонун студенттерди жаркыратып тарбиялап аткан сизге биринчиден ыраазычылык. Анан сизде болгон өзгөчө ушундай бир устаттарынын сөзүн угуп, мына ошолордун тили менен азыркыдай ийгиликтерге жетип аткан студенттериңизге дагы ийгилик. Барыңыздар буйруса, мына ушул учабыз деп турган экенсиздер, талпынып турган экенсиздер. Канатыңыздар талыбасын, дайыма жолуңуздар ачык болсун, кандай гана күн болбосун. Сиздер мына бир тузун таткан жерге 1000 ирет салам айт деп коет. Мына алгачкы ушундай ийгиликтерди жараткан эже агайларыңарга кайрадан кайтып келип, сонун бир жакшы каалоо тилектериңерди айтып тургула демекчимин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай сонун биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору болду. Ким деп турган болсоңуздар, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Гүлайым Каниметова эжекебиз жана ошондой эле Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик драма театрынын алдындагы окуу жайдын 3-курсунун студенттери.